23-июнь. Кудайга ишенген жана таянган адам ага урмат көрсөтөт. Ишенбестик кылып Кудайдын уадасынан шектенген эмес. Тескерисинче бекем ишенип Кудайды даңктаган. Римдиктер 4-бөлүм 20-аят. Мен башкаларды сүйүүгө жана ыйык болууга умтулуубуз аркылуу Кудайдын даңкы чыгышын канчалык эңсейм. Бирок биздин умтулуубуз Кудайдын уадаларына ишенүү менен коштолбосо, анда ал даңкталбайт. Кудай өзүн Ыйса Машаяк аркылуу толук ачып берген. Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган жана акталышыбыз үчүн тирилген. Римдиктер 4-бөлүм 25-аят. Биз кубаныч менен анын уадаларына бекем таянганыбызда ал даңкталат. Анткени ал уадалар анын уулунун каны менен сатылып алынган. Биз алсыздыгыбыз жана кемчиликтерибиз үчүн мойун сунуп, анын келечектеги ырайымына ишенгенибизде Кудай урматталат. Римдиктер 4-бөлүм 20-аятта Павел Ыбрайымдын ишенимин сүрөттөйт. Ишенбестик кылып Кудайдын уадасынан шектенген эмес, тескерисинче бекем ишенип Кудайды даңктаган. Ал ишенимин бекемдеп Кудайды даңктады. Кудайдын уадаларына ишенүү аны акылдуу, күчтүү, жакшы жана ишенимдүү адам катары даңазалады. Демек, Кудайдын келечектеги ырайымынын уадаларына ишенип жашоону үйрөнбөсөк, анда биз Кудайдын даңкы үчүн эмес, жөн гана диний милдеттерди аткарып жашап жаткан болобуз. Кудайдын келечектеги ырайымына ишеним аркылуу ыйыкталуу күчүнө ээ болгондо, ал даңкталат. Мартин Лютер мындай деген: Кудайга ишенген жана таянган адам ага урмат көрсөтөт, анткени аны ишенимге татыктуу деп эсептейт. Ошентип, берүүчү Кудай даңкка ээ болот. Биз Кудайдын даңкы үчүн жашоону үйрөнүшүбүздү мен абдан каалайм. Бул келечектеги ырайымга болгон ишеним менен жашоону жана ишенбестик менен болгон күрөшүүнүн бардык аракетин билдирет.